70 000 катталып. 70 000 подписчикке. Сону. Жетип алам бар. Жетип алабыз. Жетип алам. Батыр эне экенсиз да. Ооба. Кудайга шүгүр жетип алам бар. Мен ютубту бардык адамдарга эле сунуштамакмын. До конца көрүп буга ошончо сизге чоң ыраазычылык билдирем. Менин атым Гүлбарчын. Мен өзү 38-демин. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Бул көл сиздер үчүн буйруса. Ушундай үй бүлөлөр, ютуберлер үй бүлөсү болуп, алдыбызда азыр окуучуларыбыз келип отурат. Жалал Абадтан бери эми өзүңүздөр тууралуу тааныштыра кетсеңиздер. Алгач өзүңүздү, аты жөнүңүздү, кайсыл жактан болосуз, жашыңыз канчада, анан кызыңыз тууралуу дагы. Менин атым Гүлбарчын. Мен өзү 38-демин. Бул ютубка келишимдин себеби ошо үйдө отуруп эле Instagram лентадан көрүп калып агайды. Ошондон эле улам сиздин сагыңызга жазылып калганмын. Ошолдон эле улам Кудайга шүгүр азыр кирешеге кирдим. Өзүм пайда көрүп, неме кылганымды сезгеним үчүн кызымды дагы кошо окуттум. Алдыдагы келечектериңе өзүң акча таап, өзүң немеңди жумша деп кызымды дагы окуттум. Кудайга шүгүр кызым дагы азыр жакшы ийгиликтерди келип атат. Сиз канча катталуучуга жеттиңиз, кызыңыз канчага жетти? Мен өзүм 70ке барып калдым. 70 000. 70 000 катталуучуга. 70? Жок, 70 000 катталуучуга. 70 000 подписчикке. Сону. Кызыңыздын аты анан ошондой эле канча катталуучуга жетти, тоже айтып. Же өзүңүз айтып кетиңиз, келиңиз. Менин атым Бактыбекова Хадича. Жашым 15-те, окуучумун азырынча. Канчанчы класста? 9-класска. 9-класс. Ютубтан кандай чечкенге жеттиңиз? Ошо апам биринчи ютуб алып келатканда мен да ишенбей аттым эле. Сиздерде наоборот болуптур да, көбүнчө үй бүлөдө мындай да, кызы баштайт, кичинеси баштайт, анан кичинекей далилде отуруп, чоңусуна эме кылат да, мисалы кирешеге жеткенде анан апасы дагы үй бүлөсү, ата энеси да көрүп чындап элеби депчи. Сиздерде наоборот болгондо таң калып атам да. Биринчи кызыңыз ишенбей, анан сиз далилдеп, анан кызыңыз кошулгандачы. Апам экөөбүз баштадык эле биринчиден. Ошо апам жеткенде биз да экөөбүз сүйүнүп, бири-бирибизге жардам берип, мындай убакыт болгондо мен жасап, мен убакыт болгондо апам жасап, ушинтип Бирибизди алып кетип атабыз да. Бириңиздерди колдоптур да, мындайча да. Кызыкчылыгыңыздар биригип. Сиздики канча катталуучуга жеттиңиз азыркы учурда? 3 каналым бар, анан биринчи каналымдын 1,3 ушуну болуп калды. Просмотру 1 миллион болду бир айда. Ошо калгандары секинден кетип атат. Демек, сиз апаңыздан кийин баштапсыз, Сиздики уже 70 000 катталуучуга жетти. Ооба. Өтө сонун. Өзүңүздөр кайсыл жактан болосуздар? Мен Жалал Абадтын Жашасын деген айылынан келип атам. Жашасын. Сонун. Анан үй бүлөлүк абалыңыз, жалпы канча уулуңуз, канча кызыңыз бар? Кантип жетишип аттыңыз негизи эле ютубка? Мен 7 балам бар. 7 балаңыз. Батыр эне экенсиз да. Ооба. Машалла. Кудайга шүгүр, ушу 7 балам бар. 4 уул, 3 кызым бар. Бул эми 7 баланын дагы тирилиги бар үйдөчү. Алардын кирин жууш керек, нан жагыш керек, башка кылыш керек. Анан эми сиздин сабагыңызда өтө ишеничтүү, мындай өтө неме да, мындай бийик даражада неме сабагыңыз дагы өтө кызыктуу да. Ошого баягы жасаганга мен ошо ишимди калтырып болсо ham жасаймын да. Иш токтоп турбай, иш бүтпөйт. Иш бүтпөйт. Мен агайдын сабагын окушум керек, агайдын кылышым керек деп ишти токтотом дагы. Главное ошо немеге жумшайм да, аракетимдичи. Анан ошо неме майнзасага жетип, бүт айлыгымды алгандан кийин балдарым менен баарын топтоп туруп бир үй бүлөдө мындай майрам кылдык да. Сүйүнүп жууп. Жакшы. Мындай торттодон алып келип, майрамдап. Аябай сонун. Караңыздарчы, мындай ютуберлердин үй бүлөлөрү бүгүнкү күндө көбөйүүдө. Анткени бул дагы жакшы бир мүмкүнчүлүк көпчүлүк адамдар үчүн. Анткени үй шартында, үйүндө отуруп жумуштарын кылганча телефон аркылуу андан киреше көрүүсү. Болгондо дагы эч бир немеге байланбастан ютубтун өзүнөн пайдабызды, сыйлыгыбызды алып аткандыгыбыз. Жалпы эле ошол сабактар тууралуу
сиздин кызыңызга жактыбы Хадижа айым сизге Гүлбаршын эже сизге мындай бир сабактардын өзү жакшы деп аттыңыз, а кайтарым байланыш кандай болду? Сурооңузга жоопту кандай алып аттыңыз мен тараптан? Мен ар бир суроого мындай тез эле жооп алып аттым. Анан ошо ага айткандай эле бир мындай күн болот экен, бана расписаниясы болот экен, ушул күндө жооп бербейм, ушул күндө жооп берем деп. Ошо тура эле бардыгына тура эле жооп берип мындай тез жооп берет да, жакшы. Жакшы. Сиз кандай дейсиз? Мен биринчи сабакты 1 ай окуп бүткөндөн кийин кайтарым байланыш болбойт, уже үзүлдү деп башка сабактардан дагы окуп көрөм да. Анан 1 ай бүткөндөн кийин эле уже бизге хрест болот да, жок, вообще байланыш жок да. Анан мен ошентип ойлогом да, бул уже болду, түгөндү, жок да. Анан баягы играны жасап атканда мындай өзүбүзчө суроо пайда болот да. Суроо пайда болгондо анан сизге жазам да. Жазсам, сиз сразу жооп бересиз да. Жооп берет атко. Дана кайра кубануу менен баягыны кайра неме кылып да кайра суроо берсем дагы жооп бересиз. Анан ошентип менин суроом жоопсуз калган жок да. Жакшы, рахмат. Ооба. Мен жалпы эле ошол окуп кеткен окуучулардан дагы кабар алып турам. Өздөрү жазбаса дагы, мисалы үчүн мен дагы жазып, эмне кылып атасыз, кандай кылып атасыз, уже сабагыңыз бүткөн, бирок кылып атасызбы, токтоп калбадыбы деп дагы улам сурап туруу мындай мага жагат жанында. Анткени окуп бүтүп эле болду, кетти деген болсо, анда ал адам балким мотивациясы түшүп, таштап, жумушун таштап башка жака кетип калышы мүмкүн да. Ошого YouTube'дабы дагы делеби деп сурап турган себеп мына ушул. Анан негизи бизде чындыгында ошол окуучуларыбызды ушулай да милдет кылып өзүбүзгө алдык да мойнубузга жоопкерчиликти. Анан ошону 1 айда окутуп бүтүп, кайтарым байланыш аяктагандан кийин кайра кийинки окуучуларга көңүл бурабыз да. Бирок колдон келишинче мен дагы мурун окуп кеткен окуучуларга болушунча колдоо кылып, суроолоруна кайра жооп берип, монетизацияга жеткен болсо ага жардам берип, ошондой колдоолорду кылып турабыз. Ага өзүнчө бир мисалы акы талап кылбайбыз да. Хотя мен графигим чынында тыгын. Мындай съемкалар менен жүрөм, региондо болуп калам, башка өлкөдө болуп калат, самолетто болуп калам, кыскасы. Бирок ошентсе дагы бул менин жумушум болуп аткандан кийин ушул аркылуу мындай пайдамды көрүп атам, адамдарга пайдамды жеткирип атам, демек убактымды бөлүп турушум керек деген тыянакка келем да. Анан жалпы эле ошол бир күндө канча роликтен жүктөп аттыңыздар, анан канча убакыт бөлүп аттыңыздар? Мен күндүзү такыр убактым болбойт. Мен только гана кечинде гана иштеймин. Балдарды уктатып, бөөп тамак ашын берип коюп, кечинде гана убакыт бөлөм. Ушундай чөчөлөрүм бар менин. Ошо майнсессага улап атканда дагы мен сиз отдельный сабак бересиз го? Отдельный сабак бергенде дагы көрдүм, баарына эмне кылгам, бирок баягы каналымды жоготуп албайын деп ушундан коркуп сезим болот экен да. Анан скриншот кылып туруп эле жөнөтүп күтүп отура берип, мындай ошоңузга дагы чексиз ыраазычылык билдирем мага мындай башкаларга дагы айтып кетем да, эме депчи, бул окууда эч качан зыян көрбөйсүздөр дегенчи, алиги көзгө сайып көрсөтүп, муну кыл деп басып мындай до конца берет да, бул айтчу, ошон үчүн сизге чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат, айтканыңыз келсин. Ошого мен кубанып турам да, эч качан бул окусаңыздар дагы, акчаңыздарга дагы эч качан күйбөйсүздөр. Бул акча кымбат деген менен, бирок 2 эселеп, 3 эселеп бул билимди алат экенбиз да. Актагандан дагы өзүбүзгө билим дагы көп нерсени алат экенбиз. Жакшы. Сиз канча убакыт бөлүп аттыңыз? Мектептен келгенде эле сразу ошо видео жасап, кечки амал бошогондо эле апама жардам берип, бир видеого 20 мүнөт, 15 мүнөт эле убакыт бөлөм. Азыр эми апам чоң болуп мындай детский играларга анча көңүл бурган үчүн азыр биз видеодо YouTube'дан көрүп, башкалардын видеолорун жасап, ошо жаш баласына кызык жасагым келе берет экен. Юкам да жардам берет кичке. Ошо өз баягы айтып жүргөндөй эле лентадан көрүп эле анан сизден ошо менеджерлер толук маалымат берди. Бергенден кийин анан чындыгында биринчи окушта сабактын акчасы кымбат болду магачы. Бирок мен аракет кылып таптым аны. Таап мен окуймун, мен уже келечек бул аркамдагы жетип алам ойлодум да. Ойлоп, мен аракет кылбасам эч ким неме болбойт. Эч ким күйбөйт. Өзүм дагы ошо ата-энем эрте мени каза болуп калган себеби кыйынчылык чоң болгон үчүн бардык нерсе өзүмө келген да. Анан ошол нерсе үчүн азыр ошо сиңдим, бардыгы менин колумда да.
Анан ошон үчүн мен YouTube нарак бирактан эми башкалар алышы мүмкүн. Бирок сиздикиндей так маалымат жеткире албайт деп ойлойм да. Эми ар жактан изилдеп, bundan алып, андан алып, чокуп неме кылышы мүмкүн. Бирок так даана кылып эме сабак бере албайт да. Аны неме кылсак, биз майнсасага жетпейт элем менчи. Туура айтасыз. Ар кандай игралар жасап, ар кандай неме кылып киргизе бериши мүмкүн ар жактан чокупчу. Бирок ал туура эмес деп ойлойм да. Буну окуш керек, билиш керек. Ар бир нерсенин өзүнүн эрежеси бар деп ойлоймун. Ошо эреже менен сиз айткан эрежелер менен ушул даражага жетип отурам. Сизге чоң рахмат, бизге ийгиликтерге жеткиргениңиз үчүн. Рахмат. Албетте мен жөн гана себепчимин, мындай жол көрсөтүп жүргөн адаммын. Аллах сизди себепкер кылып. Сиз өзүңүз биринчи YouTube'дан жакшы бир жыйынтыкка жетип, анан үй бүлөңүздү тарттыңыз. Мынашыгына бала чакаңызды, балдарыңызды, анан дагы сырттагы адамдарга дейли, сиз тааныбаган адамдарга дагы YouTube кимдер үчүн экен, YouTube'ду кимдер кылса туура болот, дагы кимдерге YouTube'ду сунуштамак элеңиз? Мен YouTube'ду бардык адамдарга эле сунуштамакмын. Эми баягы үй бүлөдө ар кандай немелер болот да, турмуштар болот да, кыйынчылык немелер жашоо болот да. Сиз эми ошо элдин үмүтү болуп атасыз да, баягы кыйналып жашаган адамдар чыдап акчасына окуп койсо, баягы кыйынчылыктан чыгат деген үмүттөмүн да. Мен кошуналарыма дагы айтам да, мен ушундай окуп атам, эмне кылып атам десе, эки аяктан айтпачы, бул окуу болбойт. Биз деле көргөнбүз баягы мошенник ошо мошенник, бул акчасын эмне кылбайт. Алат дагы ошо ойдон жок кылып силерди башка жака кетип калат, өчүрүп коет деди да. Анан жок, менга уже 1 жылдан бери опять берип, жакшынакай кылып мен келе айтамын десе барып ишенишпейт да. Азыр мен ошо Жалал Абадтан айыл жергесинен сизди көргөнүмө кубанычтамын да. Баягы неме лентадан көргөн өзүбүзчө сиз жылдызсыз да, баягы жетүүгө зарыгабыз да берде. Ошо агай кан көрсө экен, кан мындай жок жерден сиз неме бересиз да, мындай подаркаларды жок жерден сунуштарды эмне кыласыз да. Анан кызым көз айтып аткан, мен ошо агайдын жанынан көрсөк кантип болот, кандай болот деп атсак эле. Агайбычы агай эмес. Анан дүкөнгө барып аткам да, суу алганычы. Карасам мен сиздерди көрүп калып, уже келип калдыңыздарбы деп да таң калыпчы. Баягы ошо сизди мындай көрүп, өзүнчө суктанат элек да, жакындан көрсөк кандай болот депчи. Бирок ошо тилегибиз кабыл алды да. Бир маалда отурсак эле сизди чакырамын деп эмне кылсам, баягы кызым экөөбүз тең шокпуз да. Агай чакырып аткан. Кыргызстанда болгондо колдон келишинче региондо, башка дагы шаарларга барып, бир эле Бишкектин өзүндө эмес, окуучуларыбыз жыйынтыкка жеткен болсо, гүл көтөрүп барып, күмүш күнөп калган болсо, торт көтөрүп барып, 100 000 катталуучу деп, кыскасы ошондой кылган жагат да магачы бир четинен. Анан экинчиден сиздерге дагы живой жолугушуп көрүү мага дагы сыймык. Анан ушундай окуучуларыбыз ушундай жыйынтыкка жетип атат, мен дагы жашоодон аларды көргүм келет деп неме кылам да, эңсейм да. Сиз айта кетсеңиз, YouTube жаш куракка карайтпы ошол нерсе? Өтө эле кичинекей болсо алаксып кетиш мүмкүн. Бирок ал адам чындап эле мотивациясы болсо, аны любой куракта алып кетиш мүмкүн. Мисалы сиз 15-тесиз, апаңыз 38-де. То есть мисалы үчүн бизде 58 жаштагы апалар да окуган, 65-теги апалар да окуган, 10 жаштагы кичинекей балдар да окуган. Анан сиздин жашыңыз 15-те. Кыскача айтканда, YouTube'га кайсыл жаш куракта болсо дагы адам мисалы сиз айткандай ойнок болуп кетпесе эле, өзү мотивациясы болуп, мисалы 10 жаштан өттү, 12 жаш болду, өтө эле бир кандай десем, акыл деңгээлинен жетип турган болсо, ошондой эле жаш улуу болуп туруп, алар дагы түшүнүп келип, мындай кабыл ала турган деңгээлде болуп турса, анда мен айтат элем баардыгына YouTube тиешелүү болот, туура болот депчи. Туура келет, баарына кирешет болуп калган. Бизде ошол 75 жаштагы да апалар бар, кадимкидей YouTube'дан монетизацияга жетишет, киреше көрүшөт да. Бирок пока интервьюга тарта элекпиз. Мисалы, кээ бир адамдар баардыгы эле камерага сүйлөп чыга алышпайт, бирок чынында камерага ушинтип сүйлөп чыгып, алдында туруп, элге мотивация болгондогусу бул чынында үлгү да, сиздерчи. Мисалы үчүн баягыда биз бир отзыв тартканбыз, анан ошондо дагы канчалаган айымдарга, мырзаларга дагы мындай мотивация болду десем болот. Ошол мисалы үчүн сиздин азыр немеңизди адамдар көрүп атат дагы, анан
кайра көрүшөт ушул видеонучу. Мотивациясы жеңилип баратканда бизге толтура окуучуларыбыз жазат. Мен жеңилип баратканда, кыла албай атканда ушул окуучуңуздун сабак эмесин интервьюсун көрөм дагы, мотивациям жанданып, кайра ушул видеоңузду көрөм дейт да. Анан ошол дагы көбүнө жардам болот. Ошого чындап өзүңүздөр дагы ынанып кое бериңиздер, башкаларга аябай күчтүү мотивация берип атасыздар. Ошо сабакта дагы мен дагы эмем өчүп барайтканда ошо сиздин личкаңыз мемеңизге кирем дагы. Бирсиге карап көрүп чыгам да, кайра өзүмө күч топтойм да, кайра баштайм да. Ошондой. Жакшы, рахмат жон. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө. Буйруса сиздер дагы дал ушундай ютуберлердин үй бүлөсүнө айланыңыздар жана жакшы пайдаңыздарды көрүп кирешеге чыгыңыздар буйруса. Рахмат барыңыздарга.